Assalamu алейкум, урматтуу көрүүчүлөр, жалпы эле кыргызстандык мекендештер. Мен сиздерге кезектеги мына ушул чакан үйдүн дубалына кеткен чыгымы боюнча сөз кылып бермекчимин. Көрүп турганыңыздардай, үй полистирол блоктон курулган. Узуну 11, турасы 6, 11ге 6. Бул жакта коридору, ичкерки жагы көрүп турганыңыздардай 3 катарынан терезе коюлган, жарык болушу үчүн. Ал эми бул жагынан болсо, көчө жагынан дагы терезелер коюлган. Башында көрсөтүп өтөйүн. Бул жакта дагы ар бир бөлмөдө бирден терезе, эң акырында ашканада эшик коюлган. Үйдүн дубалы ошол башында айтып өткөндөй полистирол блоктон курулган. Эми үйдүн ичине кирип көрсөтөйүн. Башында чыгымын айтканга чейин мен комнаталардын, бөлмөлөрдүн өлчөмдөрүн сиздерге айтып берип кетейин. Коридордун узуну ушул үй канча узун болсо ошончо узун. 11 болсо 11, турасы 1,70. Эң төрүндө ушул душ бөлмөсү болот, жуунуучу бөлмө. Мына ушул жердин өзүн эми каалагандай өлчөмдө үйдүн ээси бөлүп алат. Мына бул эшик бүткөндөн кийин эле бул жагыны бөлүп ичине душ, туалет, кир жуучу машина баарын орнотуп алса болот. Бул жакта чакан терезе орнотулган. Вытяжкалар көрүп турганыңыздардай. Коридордун узун турасы ушул 11ге 1,70 деп айтсак болот. Андан кийин бул жакта эң төрүндөгү бөлмө бул ашкана бөлмөсү. Эки эшиктүү, бул жагында дагы эшиги бар, терезеси бар. Ашкананын узун турасы 3,30га 4,40. Көрүп турганыңыздардай. Учашкалары коюлуп, жасалган. Бул жагын стяжка кылып койсо болду. Мына ушундай. Бул ашкана бөлмөсү, тагыраагы ушул бөлмөлөрдүн ичиндеги эң чоң бөлмө. Канализация ушундай түтүкчөлөрдү унутта калтырбаш керек. Ашканадан кийин бул жакта эки катардагы бөлмө бар. Уктоочу бөлмө же балдар бөлмөсү десек деле боло берет. Ал эми бул бөлмөнүн турасы жөнүндө айта турган болсок, бул 3,30га 2,40. 3,30га 2,40. Ар бир бөлмөгө мына ушундай аба алмаштыруучу тешикчелер орнотулган. Бул ал эми бул болсо коридор көрүп турганыңыздардай. Узунунан коридор, бул жакта 3 терезеси катар. Бир жагы жарык, экинчи жагы жылуу дагы болот болуш керек. Андан кийин акыркы бөлмөсү мына ушул бөлмө. Бул бөлмөнүн узун турасы болсо 3,30га 3,20. Эсепте квадрат деп дагы айтсак болот. Терезелер дагы чоң-чоң коюлган. Ушул күн чыгыш жакка карап турат, үйдүн алдыңкы жагы. Күн чыгыш жактан терезе менен жарык дагы, жылуу дагы болот. Мына ушундай. Эми бул жакка киргенде деле ошол эсепте квадраттык эсептеги үй, бөлмө. Узунунан коридор болот, бул жер толтурулат. Толтурулгандан кийин ушул төрү болсо душ жана жуунуучу бөлмө, кир машина, туалет, унитаз баарын коюп алса болот. Эми сөздү көп айлантыра бербей, чыгымдар боюнча сөз кылабыз. Видеонун аягына чейин биз менен бирге болуп туруңуздар. Эгерде ушундай чакан үй салам деген тааныштарыңыз болсо, ошолорго биздин видеонун ссылкасын жөнөткөндү унутпаңыздар. Бул үйгө жалпысынан 840 дана полистирол блок кеткен, бир данасы 170 сомдон, жалпы 142.800 сом, же $1,700. Ал эми аны урганы клей кеткен, кафелдик клей, 50 кап, бир кабы 200 сомдон 10.000 сом, же $120. Уста акысы болсо 840 дана полистирол блокту 60 сомдон урган усталар ар бирин, ошондо 50.400 сом уста акысына кеткен, же доллар менен $600. Жалпы уста акы менен курулуш каражаттарынын материалдарын чыгымын эсептегенде сомго 203.200 сом, ал эми долларга $2,420 акча каражаты кеткен. Албетте бул видеодогу маалыматтар сиздер үчүн пайдалуу болду деп ойлойбуз. Эгерде сиздин ушул үй курам деген тааныштарыңыз, туугандарыңыз болсо, видеону жөнөтүп, ал эми биздин видеого класс басып, ой пикирлерди комментарийге жазганды унутпаңыздар.